Саламатсызбы замандаш, анда эмесе сабагыбызды андан ары улантабыз. Демек биз өткөн сабакта шилтемелердин бир түрлөрү менен таанышканбыз, жалпы түрлөрү менен. Эми ошол шилтемелердин дагы кийинки түрлөрү менен таанышалы. Бүгүнкү өтүп турган түрлөрү бул href сайтка шилтеме, электрондук почтага шилтеме жана метка, илинчек белги. Башкача айтканда, ошол эле бир документтин ичинен эң башына же эң аягына болгон шилтемени карайбыз. Эми биринчи сайтка кантип шилтеме жасайбыз? Мынакей бул жерден көрүп тургандай, жанагындай эле href барабар болгону бул жерден биз ошол сайттын дарегин жазып коебуз. Мисалы, иштеп баштайлы улантып өткөндөгү сабагыбызды. Мынакей. Демек, жанагындай эле мынакей бул эле шилтемени көчүрөлү. Убакытты текке кетирбеш үчүн Ctrl+C, Ctrl+V. Мынакей бул жерден биз шилтемени эми сайтка жазаш үчүн бу жерде сайттын дарегин жазышыбыз керек. Демек, http башкача айтканда сайтка шилтеме жазуу үчүн сөзсүз түрдө http деген сөз менен баштайбыз. Башкача айтканда http мынакей, анан кийин кош чекит сөзсүз түрдө жана 2/. Бул жерден болсо сайттын дареги. Мисалы www.google.kg. Мына биз Google KG сайтына шилтеме жасадык. Эми бул жерден болсо Google'га, Google'дан издөө деп коелу. Google. Кыргызча кетебиз. Дан издөө. Мынакей. Эми сактайбыз муну. Текшеребиз. Жаңылайбыз. Google'дан издөө деген шилтемебиз чыгып калды. Тилекке каршы азырынча бул жерде интернет жок. Эгерде сизде интернет бар болсо, мынакей ушул Google KG сайтына шилтеме жасагандай, мынакей астынан көрүп турасыздар. Ону басканда астындагы Google KG дегенин көрүп турасыздар. Бассаңыздар, анда ошо Google деген, мынакей Google KG сайтына шилтеме берилет дагы, ошол сайты автоматтык түрдө ачылат. Бул бир. Экинчи, кайрадан биз Notepad++ программасына келели. Ушуну эле көчүрөбүз. Экинчи учурда биз электрондук почтага Ctrl+C көчүрөбүз дагы Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V деп атканым мынакей ушуну бөлүп алып туруп эле клавиатурадан Ctrl+C баскычын бассаңыз, анда ошол бөлүнгөн сөздөрдү көчүрөт. Жана Ctrl+V баскычын бассаңыз, кайра ошол көчүрүлгөн сөздөрдү коюп берет. Ошол бул клавишалардын комбинациясын басуу менен биз ишибизди жеңилдетип жана убакытты дагы үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк болот экен. Ошондуктан ушуну колдонгонду мен сиздерге сунуштайт элем. Эми биз электрондук почтага шилтеме жасашыбыз керек. Электрондук почтага шилтеме жасаш үчүн hrefтен кийин бул жакта mail to деген параметр бар. Ошол mail to деген параметрди сөзсүз түрдө жазышыбыз керек. Ал мындайча жазылат. Mail to, андан кийин кош чекит жана биз кайсы почтага жөнөтүшүбүз керек, ошол почтанын дарегин жазышыбыз керек. Мисалы, жөн эле тесттик почтаны жазып коелу. Тест собачка, сөзсүз түрдө собачка деген белги, же болбосо маймылча кыргызча белги колдонулат. Жана mail.ru деп коелу. Мисалы, ru. Демек, эми бул жакта болсо биз электрондук почта деген атты жазып коелу. Электрондук почта. Биздики англисче кетип калды. Кыргызча кылышыбыз керек. Электрондук почта. Мынакей эми муну дагы сактайбыз дагы, текшерип көрөлү. Мынакей электрондук почта деген шилтемебиз чыкты. Эми электрондук почта дегенди басап турган болсок,
анда сиздин компьютериңизде кайсы почталык программа орнотулса, ошол почталык программанын жардамы менен сиз киргизген электрондук дарек автоматтык түрдө жазылып калат жана ошол жерден кат жазып жөнөтө берсеңиздер болот экен. Эми кийинки шилтеменин түрүн көрөлү. Мына бул шилтемелер түшүнүктүү болду деп ойлойм. Биринчиси демек сайтка шилтеме жасоо, экинчиси болсо электрондук почтага шилтеме жасоо болду. Жана үчүнчү түрү бул илинчек же болбосо бир эле документтин ичинде башка жерине мисалы азыр биз жыйынтыгын көрөлү. Мына бул жерден карап турсаңыздар, азыр мындайынан караганда биздики асты көрүнбөй калды. Ал эми астын карасак, үстү көрүнбөй калды. Ошондуктан биз астынан үстүнө чейин жылдырып көрүү жолчосун басып отурбастан, кээ бир учурда эгерде сайтыбыз абдан узун болуп кеткенде, мисалы азыр мындай кылып көрөлү, ушу узун кылып көрөлү. Могу жерден эле болорду көчүрүп салалы мисалы. Ctrl+C жана астына Ctrl+V деп коелу дагы. Сактайлы. Эми карап көрөлү. Мына биздин сайтыбыз азыр аябай узак болуп калды. Эми биз ушул документтин ичинде эле башкача айтканда, мунуга эң астында туруп белгини басканда, ал автоматтык түрдө үстүнө чыгып кала тургандай кылып шилтеме жасап көрөлү. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн биз мынакей могу жерден карайлы. Name башына илинчек белги сөз колдонулат. Биз башкача айтканда бул белгини, илинчек белгини кайсы жерге шилтеме жасайбыз документтин ичинде, ошол жерге коюшубуз керек. Жана эң аягында болсо биз мынакей href менен ошол илинчек белгиге шилтеме жасап коебуз. Мына ушуну азыр карап көрөлү. Ал үчүн кайрадан ачабыз дагы. Эң башына, мисалы, эң башына биздики мынакей баш сөз body. Ушунун астына эле жасалы. Илинчек белгини жасайлы биринчи. Name. Сөз түрү name деген ат менен колдонулат. Барабар. Анан илинчек белгини биз башына деп жазып коелу. Башына. Тырмакчаны жабабыз. Жана аны кайра тегин жабышыбыз керек. Мына биз азыр илинчек белгини жасадык башына деген. Эми ушул илинчек белгиге же орусча айтканда меткага шилтеме жасайбыз азыр эң аягынан туруп. Ал үчүн муну көчүрөлү. Эми жанагы илинчек белгиге шилтеме жасашыбыз керек. Ал илинчек белгибиз башына деп жазылган болчу. Анда бул жерге дагы биз башына деп жазабыз. Жана бул сөздү дагы биз башына деп коелу. Башына. Кыргызча эле жазабыз бул жагын. Башына жылдыр деп коелу. Жылдыр. Эми сактайбыз. Муну дагы биз жанагындай эле тизме түрүндө кылып коелу, жакшыраак көрүнүш үчүн. Ctrl+V. UL'ды кайра Ctrl+C. Аягында бүтүрөбүз. Ctrl+V. Жана L ар бирине Ctrl+C. Ctrl+V. 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 Мынакей. Эми сактайлы дагы, эми жыйынтыгын карап көрөлү. Мынакей азыр астынан карап көрөлү. Мына биздики Google'дан издөө биринчи шилтемебиз, электрондук почта экинчи шилтемебиз, электрондук почта 2 жолу болуп калыптыр. Жана үчүнчүбүз бул жанагы илинчек менен илинчек белгиге жөнөтүү же болсо башына жылдыр. Ушуну басып көрөлү. Бассак биздики илинчек белгибизге кетпей калды. Азыр эмне болгонун карап көрөбүз. Так, түшүнүктүү. Демек,
Биз бул жактан 2 ката кетиптирбиз. Эмне үчүн дегенде, мына биринчи катабыз ошол эле илинчекти карап көрөлү. Илинчек сөздү. Бул жерде биз А тегин кашасын жаппай коюптурок. Бул биринчи ката. Албетте, экинчи ката болсо, мынакей бул жерде ошол илинчекке шилтеме бергенде, биз ошо шилтеменин астына решетка белгисин койбой калыптырбыз. Анткени биз ошо шилтемеге, илинчек белгиге шилтеме бергенде, анын астына сөзсүз түрдө мондай решетка белгисин коюшубуз керек. Ошондо гана биздин шилтемебиз иштейт. Демек, мынакей ошол каталарды оңдойлу дагы, сактайлы. Андан кийин кайрадан биз жыйынтыгын текшерип көрөбүз. Жаңыртып коелу биринчи. Мынакей эң астына келдик дагы, башына жылдыр дегенди бассак, мына башына жылды. Мына көрүп атасызбы? Демек, башына жылдыр баскычын басабыз. Бассак, биз кайра жанагы илинчек турган жерге же болбосо эң башына келип калат экенбиз. Ушундай эле кайра тескерисинче эң башынан аягына жылдырып койсок болот. Аны да жазап көрөлү. Демек, ал үчүн биз илинчек белгини эң аягына коебуз. Мынакей ушунун астына эле мисалы илинчек белгини коюп коелу. Деймин дагы. Name деген атрибуту сөз түрдө жазылыш керек. Барабар. Бул жерге мисалы аягына деп коелу. Жоксо алдына деп коелу. Алдына. Жабабыз жана тегин жабабыз. Мынакей эң алдына, башкача айтканда биздин баракчабыздын эң алдына деген илинчек белгини койдук. Эми ушул илинчек белгиге биз эң башына муну башына дегенден кийин эле жазалы. Мына үчүн бул жерден бир шилтемебизди көчүрүп баралы. Ctrl+C башына дегенден кийин эле Ctrl+V деп коелу дагы. Бул жагынан href решетка белгиси жана алдына. Бул жака болсо аягына деп коелу. Мынакей. Демек, бул шилтемени басканда биздики документибиздин эң аягына, башкача айтканда барагыбыздын эң аягына барышы керек. Муну сактайбыз. Эми көрөлү жыйынтыгын. Мынакей аягына деген шилтеме келип чыкты жана бул жакта болсо башына деген шилтеме. Эми башына жылдырды бассак, эң башына барды. Аягына дегенди бассак, кайра эң аягына келди. Мынакей, урматтуу замандаш, демек, бул шилтемелер боюнча жалпы түшүндүңүз деп ойлойм. Шилтеме тегин коюу деле абдан оңой. Өзүңүз дагы практика жүзүндө көрүңүз. Ушуну менен шилтемелерге арналган сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.